Салам бардыңыздарга. Так. Бир аз жакшы көрүнбөй жатат окшойт азыр бул жакта. Регулировка кылыш керек. Салам бардыңыздарга. Бизди кайсыл жерден көрүп жатат? Ух ты, классно, 173 адам отурат одновременно. Биздин башталышыбызга болгону 1 минутта боло элек, бирок уже саны аябай өсүп бара жатат. Жазыңыздар, сиздер кайсыл жактан көрүп жатасыздар? Кызылкиядан салам дейт, Кызылкияга, Иркутскиге салам. Дагы бизди кайсыл жерлерден көрүп турасыздар? Ватный дисперсор чуть-чуть тазалаш керек. Лично өзүм уже окутпаймын. Мен обученияларым бекер бардыгы. Питер, бизди Баткен, Москва көрүп турат, Ош. Бардыңыздарга салам, 231 адам. Классно. Беловодскийден салам, Кара Суу, Жалал-Абад, Базар Коргон, Москва, Ош, Караван. Кайсыл жак көп экен? Давайте салыштырайлы. Ысык көл кошулду бизге. Ош, пока Ош. 300 адам. 300 адам. Классно, кеттик. Бишкек, Мады. Бишкек, Токмок, Гүлчө. Бүгүн аябай өзгөчө күн болот. Сонун күн болот. Бүгүнкү биздин онлайн мастер-класстан сиздер аябай көптөгөн фишкаларды үйрөнөсүздөр жана өзүңүздөр самостоятельно боюнушту үйрөнүп каласыздар. Азыр мен эфирге 20 мүнөт калганда мен ары бери боёно койдум. Бул жерде азыр мени көрүп турду. Мен тез эле боёндум. Ошол өзүм дал ушу менден көрүп турган макияжды сиздер менен бөлүшөм. Ушунун бардыгы бизде бытовая косметика, Фаберликтин декоративная косметикасы менен болду. Талас кошулду бизге, Базар Коргон, салам бардыңыздарга. Ухты, уже 381 адам. Якутия, Кадамжай аксы 400 адам болду. Классно. Анда эмесе, мен азыр бир аз анонс кылып кетемин. Анда баштайбыз мастер-классты. Бүгүнкү биздин онлайн мастер-класс өзүңүздөр көргөндөй эле 1 жумадан бери биз реклама кылып жатабыз. 1 жумадан бери айтып жатабыз. Онлайн мастер-класс биз өзүңүздөр билгендер бар. Биз Алматыга барганда бизди атайын чоң гонорарга жалдаган болчу. Ошондо мен казактардын астында где-то 150ге жакын адамдын астында чыгып, мен аларга макияж көрсөтүп бергенмин. Ошол макияж жасагандан кийин ошол идея көбүнө жакты. Бизде мен опрос кылганда, соцопрос кылганда көпчүлүгү бизге Бишкекке кел, Жалал-Абадка кел, Баткенге кел, бул жака кел, биз да көргүз келтат деген сыяктуу сунуштар аябай көп болгон. Мен ойлоп көрсөм, мындай кыдырып жүрүп мастер-класс өтөлү десек, бизде биринчиден убакыт кетет экен. Экинчиден Бишкекке барып өтсөк, мисалы үчүн Москвадагы биздин партнерлор көрбөй калышы мүмкүн экен. Мисалы үчүн көп болсо мен Бишкекте, Ошто, Жалал-Абадта өтүшүм мүмкүн экен. Дальше мен уже бул жакта жетишпей калат экенмин. Андан дагы мастер-класста жакшы тунук бардыгын көрүшүңүздөр үчүн обязательно трансляция болуш керек. Трансляция мындай кымбат турат. Бул нерсе мен эсиңиздерге салып кетсем, мен май айында мен дүйнө жүзү боюнча эң белгилүү атактуу визажист Гоара Витисянды Кыргызстанга алып келип, ошонун уюштуруучусу болгонмун. Ошондо мен уюштуруп жатканда мен бардык ошо райдеринде эмне бар болсо ошонун бардыгын жасаганмын. Мен билем ошо техническое оснащение аябай кымбатка турушун. Ошол эки чоң LED экран коюп, ошо болгонду биз трансляция кылып, мындай сапаттуу трансляция кылгандын өзүнө эле 189 000 акча кеткен. Бирок биз албетте бул нерсени жасап, анын арзаныраак трансляция кылсак болот. Бирок ал нерсени кылсак, биринчиден акча туруп калат. Акчага туруп калат бул нерсе. Экинчиден, мисалы үчүн физически кайсыл ошол мастер-класс болгон гана шаардагы адамдар ошол мастер-классты көрөт, башка жактагылар көрбөй калат. Онлайн мастер-класс бул эмнеси менен уникалдуу? Бул онлайн мастер-класстын өзүңүздөр көрүп турасыздар, бири-бириңиздерди окуп атасыздар, даже Ысык көл, Питер дейт, Таш көмүрдөн, Алабукадан, биздин бардык, Кыргызстандын бардык булуң бурчунан көрүп отурат. Не только Кыргызстан, башка биздин Россиядан, Казакстандан көрүп жаткандар бар. Казакстан барбы, жокпу? Екатеринбург көрдүңүздөр, мына бардыгыңыздарга көргөнгө шанс түзүлдү онлайн мастер-класста. Экинчиден, сиздер албетте ошол нерсени акысыз көрүп жатасыздар. 661 адам, аябай сонун. Менимче бул жерде YouTube'дун платформасында бир аз ограничение бар. Биринчи кошулуп калгандар кошулат, андан кийин дальше кошула албай калышы мүмкүн. Эфирди сактайбыз ооба, сөзсүз түрдө. Себебинде бүгүнкү эфирде сиздер
аябай көп фишкаларды үйрөнөсүздөр. Айтып жатпаймынбы, макияж жасоонун оңой жолдорун үйрөтөм силерге. Эң оңой жолдорун үйрөтөмүн. Жана сиздер мисалы үчүн бир жактарга барышыңыздар керек болсо сиздер салондорго барбастан эле өзүңүздөр үйдө боенуп бара турган деңгээлге жетет. Классно 700 адам болду. Бизде 5 мүнөттүн ичинде 700 адам биздин эфирге кошулду. Анда эмесе биз мастер-класс баштайбыз. Азыр мен сиздерди моделим менен тааныштырамын, көрсөтөмүн. Азыр бул жерде жанында даптар болуп отурат. Бардыгыбыз көңүлүбүздү бурабыз. Мынакей биздин модель. Азыр мен модельдин аркасынан. Так. Аз пока жакшы эле көрүнүп атат. Все. Бир аз бийик кылат окшойбуз. Жок, азыр мына болот экен. Болот. Покуль нерден көрсөң. Вот отсюда. Вроде жакшы эле. Эмеси астынан кыла берет экенбиз, освещениени бир аз жарыктатабыз. Азыр сиздер менен текшеребиз биргеликте. Сиздер мына азыр астыңкы фронтальный камерадан көрүп жатасыздар, жакшы эле көрүнүп жатабы? Азыр биз арканкы камерасын иштетебиз. Арканкы камерадан кандай чыгат? Сиздер алды менен же аркасы менен деп жазып айтып коюшуңуздар керек болот. Обратная связь. Ошого карата биз камераны настройка кылабыз. Так, азыр бул алды жагы көрдүңүздөр, Бул уже бизде чыныгы өзүнүн камерасы. Алды менен деп турат пока что. Кайсы кандай болот? Ушул жагы четко көрүнүп жатат, Ага, давайте ушуну кылабыз и камераны бир аз жакындатабыз. Арка жагы дейт, Все, мынанда арка жагын алдык. Мына жетет болуш керек, муну жарык кылдым. Покуланы алып коер. Все. Болду, анда эмес укты 944 адам бизди азыр көрүп турат. Так, бияка бизди карап коесуң, Так, ичине камера күнөөлөр крутится. Все. Менин моделим өзү чынын айтканда бул чыныгы модель өзү бир нече клиптерге тартылган. Жана модельный агентствода биз аябай күчтүү Дилбар аттуу Айпиро Бозованын коллекциясына көйнөктөрдү кийген. Сиздер аны бүткөндөн кийин биз бул жерде профессионалдар жанында мени коштоп турушат. Тааныштырам профессионалдар менен. Бир сыра чачын жасап, кийиндирип, сиздерге мына алдыңыздарга тартып алабыз. Немесе биз баштайбыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле биздин моделибиз чынында мындай жап-жашынакай кыз. Бирок мына проблемный бети бир аз проблемный болуп турат. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, Азыр биз ошону Фаберликтин косметикасынын жардамы менен сонун макияж жасайбыз. Айтмакчы, бул жерде анча билбей киргендер да бар. Көпчүлүк учурда мастер-класска катышкысы келгендер көп болгон. Бирок бизде бул шарты бар болчу. Сөз түрдө Фаберликке жазылып, анан кийин сиздер бул ссылканы ала алат болчуңуздар. Сизди бул жерде мен бир гана микрофон жок эле. Жакшы угуп айтабы? Бир аз жакшы эле? Нормально? Звук дейби? Так, звук алыс дейт. Анда муну лучше мындай кылып туруп, неме жакындатайлы камераны. Эми звук кандай болуп жатат? Жакшы элеби? Так, обратный связь берип коюңуздар, звук кандай болот? Бүгүнкү биздин макияж жалаң гана Фаберлик компаниясынын декоративдүү косметикасы менен болот. Мен өзүмдөн көрүп турасыздар. Бүгүн мен бир гана Фаберликтин косметикасы менен боендум. Эч кандай керек болсо профессионалдуу макияждан айырмасы жок эле болуп турат. Аябай сонун болуп турат. Мен өзүмө деле жагып турат. Бүгүн мен ушул менде көрүп турган классикалык макияждын эң оңой жолдорун көрсөтүп беремин. Албетте биз биринчи макияж керек болсо азыр бул жерде блокнот ручкаңыздар бар болсо жазганча отуруңуздар. Сөз түрдө сөзсүз керектүү бул жерде инсайттар болот. Ошондуктан жазып отурушуңуздар керек болот. Биринчи этап бул бизде макияжда бул очищение этап. Д-макияж деп жазабыздар. Биринчи этап бул Д-макияж.
Демакияжды мен бул жерде мицеллярный лосьон менен жасайм. Фаберликтин аябай сонун тазалайт бетти 0253. Дагында эле жакшы угулбай жатабы? Бетти тазалаганда сөзсүз түрдө бизде ээктен баштап тартылат, ар дайым ээктен баштап тартып, биз жогорун көздөй тартабыз. Өзүңүздөр байкагандай бул жерде тырыштары мындайдан кеткендиктен биз атайын бул жакты карай тартышыбыз керек болот. Блокировка кылуу максатында. Бети бир сыйра тазаланган болчу, бирок мен сиздерге көрсөтүп коеюн. Тазалаганды мицеллярный лосьон менен тазалаганда обязательно биз кайрадан суу менен жууп чыгышыбыз керек. Бирок мицеллярный лосьондорду жазып коет көбүнчө, жууштун кереги жок деп жазып коет, бирок жууш керек. Анткени бул жерде мицелдер бар. Мицелдер булар бизде ошол кайра кийинки койгон тоналкаларыбызды, мисалы үчүн базаны бардыгын кайрадан эзип салышы мүмкүн. Ошондуктан биз бетибизди мицеллярный лосьон менен тазалагандан кийин сөзсүз түрдө суу менен тазалап коюшубуз керек болот. Азыр мен барып жууп кетсе да болот, бирок мен азыр ватный диск менен бир аз суулап туруп, ошол менен бетин тазалап коем кайра. Жакшы угулбай тартып атабы дагы эле? Жакшы эле? Звук жакшы эле? Биз биринчи этапты бүттүк. Бул демакияж болуп аталат. Азыр бетин тазалап алдык. Бизде бети таза. Азыр эми биз экинчи этапка өтөбүз. Экинчи этап бул бизде спрей. Бул кандай спрей? Азыр сразу артикулун айтып кетейин. 0256. 0256 бул эмне кылат? Бул кислородный лед спрей. Бунун максаты бетти нымдап берүү, бетти нымдоо. Мисалы үчүн бизде макияжда бул нерсе эң негизги нерсе болуп аталат. Эң негизги нерсе себебинде биздин бетибиз кургак болсо, биздин тоналканын сиңиши аябай кеч болот, жана сиңбей деле калышы мүмкүн. Бизде канчалык нымдуу болгон сайын биздин бетибизге крем деле бардык нерсе оңой сиңет. Деги эле бул свободный радикалыдан сактап берет. Свободный радикалы бул эмне? Бизди бизди курчап турган, мисалы үчүн түтүндөр, жаман нерселер, мисалы үчүн кондиционер мисалы үчүн абаны кургатып салат. Аба кургаганда бизде мындай обезвоживание болот, биздин терибиз кургай түшөт. Ошол учурда даже биз көчөгө чыкпасак дагы үйдө болгондо мисалы бетибизге чачып коюшубуз керек болот. Аба кургак болгондо биздин бетибиз кургайт. Ошону биз бетибизге чачып койсок, биздин бетибиз кадимкидей нымдашып калат. Канчалык нымдуу болсо бетиңиздер, ошончолук тырыш түшпөйт. Мен бетимди тынбай нымдап жүрөмүн, ошондуктан мен азыр пока что тырыш жок деп айта алам. Себебинде мен ар дайым бетимди нымдап жүрөмүн. Азыр биз бетин нымдадык. Бир аз жакшы угулбай атат деп жатат экен. Бул жерде мага обратный связь берип жатышат. Жакшы сиңдиртип алабыз мунун бардыгын. Көрүнүп катуураак сүйлөө дейт. Так. Мен бирок аябай эле катуу сүйлөп жатамын, бирок громкость түшүп кеттирби? Вроде нормально. Катуу эле сүйлөп жатамын. Неге мындай болуп атат? Азыр менде колумда крем, могул жерде Aqua Boost деген бул аябай сонун, бул гель крем. Бул бетти моментально бетти бул дагы нымдап коет. Мага бул сиңгени жагат. Бул Weekend деген сериянын мага эмнеси менен жагат? Мисалы чарчап турган бетти дароо өзүнө келтире коет. Вот, азыр биз ушул гель кремди коюп чыгабыз. Үчүнчү этап кетти бизде. Беш точка красоты деп коет. Ошол 5 жерге коюп алабыз дагы. И ушул туура бардыгын тегиз кылып жайып чыгабыз. Артикулу бизде 0139. Крем койгондо желательно жогору карата массаждуу жолдор менен коюшуңуздар керек болот. Эч качан мындай койбойбуз кремди. Ургулоо жолдору менен коебуз.
бул база эмес. Эгерде биз база праймер колдонгонубузда биз дароо тоналка койсок болот болчу. Бизде бул гель крем болгондуктан биздин бул сиңгенине сөзсүз түрдө бир 5 мүнөттөн 7 мүнөткө чейин убакыт кетет. Биз аз коюп бүткөндөн кийин дароо тоналка койбойбуз. Бул эң чоң каталардын бири. Мисалы үчүн кремди сиңип эле бизде сразу эле тоналка коюп келебиз. Ошондуктан ал нерсени жасагыңыздар күтүшүңүз керек болот. Все. Ага чейин мен бир аз сүйлөп турайын. Бул жакта азыр модельге бетине сиңгенге чейин суроолор болсо жазып турсаңыздар болот. Азыр бул жакта мага окуп беришет суроону. Ошол суроолоруңуздарга жооп бергенче турамын. Все равно биз 5 мүнөт күтүшүбүз керек болот. Бул жакта эгерде жөн гана видео болгондо мен кыркып коймокмун ал моментте. Крем жөнүндө Weekend деген серия боюнча айтып кетсек, бул серия бул Red Change'дин кремин колдонгонмун жана термальный сывороткасы бар. Бул кремдер, бул Weekend особенно бизде биз кадимкидей жанагы бетибиз чарчап калган учурда бизде бул бетибиз чарчап турган учурда ушул Weekend сериясын койсоңуздар дароо бетиңиздер өзүңүздөргө келе түшөт. Себебинде бул восстанавливающий эффектиси менен. Өзүңүздөр мен как раз термальный сывороткасы азыр жанымда жок экен. Мен бул биз Кара көлгө барганыбызда кадимкидей биздин жолу жүрүп бетибиз шишип, көздөр шишип калган болчу. Мен ошол жерде бетиме термальный сывороткасын койгондон кийин кадимкидей бетим мындай жанагындай боло түшкөн, мындай дем ала түшкөн. Кадимкидей даже могул жердеги мындай шишиктерди, беттеги шишиктерди дароо алып коет. Термальная сыворотка деп издесеңиздер болот Weekend сериясынан. Бизде азыр 2 мүнөт 3 мүнөт өтүп кетти окшойт, э? Бирок мындай караганда мындай жакшы эле сиңдик кремдери. Азыр биз тоналкалар боюнча маалымат беребиз. Тоналкалар боюнча айтып беремин. Бүгүнкү биздин тоналкалар боюнча айтып кетсек, бул жерде Berry Blossom деген тоналка бар. Бул SPF 15. 15 SPF бул эмне? Бул фактор да. Sun Protection фактор болуп эсептелинет. Бул күндөн коргоочу өзүнүн мындай атайын 15, 20, 30 болуп кете берет. Тоналкаларда эмне үчүн тоналкаларга кошулат? Биринчиден, мисалы биз даже лучтардын, нурлардын түрлөрү бар. А, Б, С болуп кете берет. Мындай лучтардын мындай кайсынысы кандай экени эсимен чыгып жатат, бирок бирөөсү узун волна болот, бирөөсү кыска волна болот. Бир немеси, по-моему, А бул даже айнектерден өтүп кетет. Мисалы үчүн мен мындай кабинетте эле отурам го, мен бетим күйбөйт деген менен даже айнектен өтө турган нурлар бар. Ошондуктан биз SPF колдонушубуз керек болот. Мисалы февраль айынан баштап биз SPF-ке өтүшүбүз керек болот бардыгыбыз. Эмне үчүн? Себебинде бизде жаз мезгилинде күндүн нуру опасныйраак болот. И ошол моментте мындай ультрафиолеттер аябай катуу болот дагы биздин бетибизге. Эстеп көрсөңүздөр дак түшүп баштайт. Эгерде септилдериңиздер бар болсо, септилдериңиздер кадимкидей көбөйүп баштайт, карайып баштайт да. Дактарыңыздар көбөйүп баштайт. Анын көпчүлүгү солнцезащитныйды только жайында иштетебиз деп ойлошот. На самом деле солнцезащитный өзү круглый год колдонуш керек болот. Хотя бы кышында эс алдырсаңыздар дагы сиздер жок дегенде февральдан баштап солнцезащитный колдонушуңуз керек болот. Особенно тоналкаларда болгону бул эң сонун плюс болуп эсептелинет. Себебинде биз тоналка менен көчөдө кечке жүрөбүз. Мисалы үчүн түнү обычный крем койсок дагы тоналкабызда SPF болсо, сиздер коркпостон прям күндү чекчеп карап турсаңыздар да бетиңиздерге дак түшпөйт жана бетиңиздер күйбөйт. И SPF 15 көп ойлошот. 50 болсо мындай бизди аябай сонун защита кылат деп ойлойт. 15 болсо бул защитасы аз деп ойлойт. Бунун бардыгы заблуждение. Себебинде жанагы 15 болсо дагы 50 болсо дагы бирдей защита кылат. Бир гана саатында айырмасы бар. Мисалы 50, 40, 50, 30дар булар аппак адамдар үчүн түшөт. 15, 20 булар кара туура адамдар үчүн түшөт. Ошондуктан 15 койсоңуз дагы, 40 койсоңуз да, 50 койсоңуз дагы бирдей эле защита кылат, просто саатында разница берет. Канча убакыт болуп калды? 5 мүнөт өтүп калды уже. Так. Perfect Tone. Бул матирующий тональный крем. Бул мисалы үчүн бетим майлуу беттер үчүн биз как раз биздин модельге көбүрөөк ушул көбүрөөк туура келет. Себеби бетим майлуу, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул матирующий тоналка. Дальше Stay On. Бул стойкий тоналка. Эфир сакталат. Ооба, эфир сакталат.
Стейон бул стойкий тоналка. Мисалы, бул тоналка менен беймарал сууга түшсөңүздөр болот, бирок мен көпчүлүк учурда стойкий тоналканы сунуш кылбаймын. Мен көбүнчө SPF бар тоналкаларды сунуш кыламын. Колумда да бир тоналка бар. Бул увлажняющий абсолют комфорт. Сисин да берсең да, сиси тоналканы. Бул тоналка кадимкидей бетти нымдап коет. Бул увлажняющий тоналкалардын да жакшы жагы бетиңиздерге тырыш түшүп, андай азыраак түшөт. Кийин сиси тоналка. Мен азыркы учурда менин бетимде сиси тоналка. Бул сиси color and correction деп расшифровка болот. Бул жер DD, сиси, BB болуп бөлүнөт. DD бул daily defense, каждодневная защита. Сиси бизде бетке түс дагы берет жана бетти коррекция дагы кылат. Бул составында тоже SPF бар. Article так, бул 62-46 болчу. Бул ак түсү как раз биздин моделдин бети ак. Мен бирок бир аз аралаштырамын. Матирующий менен бул увлажняющий тоналканы аралаштырам, чтобы өтө кургап бербеш үчүн жана өтө жылтырап калбаш үчүн мен экөөнү аралаштырамын. Тоналка канча жаштан жогору деген суроо болуп жатат. Тоналкалар өзү боло берет. Азыркы тоналкалар булар жандай уход кылчу составында болгондуктан өзү бирок 16 жаштан өзү разрешается тоналкалар. Даже профессиональный тоналкаларды деле күндө коюп жүргөн кыздар бар, бирок ал эмеси жыйынтыгы бир аз жаман, бетибизди бузуп алышы мүмкүн. Мен мисалы үчүн ушунча жылдан бери мен профессиональный тоналка иштетпеймин. Анда санда гана иштетпесем, бирок мен даже тойлорго барганда мен ушундай болуп эле боенуп, мен фабрилитинный тоналкаларын колдонуп барамын. В принципе, эртең менен коюп чыксам, кечке чейин жүрө берет менде, жакшы эле жүрө берет. Азыр биз уже тоналка коюп атабыз. Бирок мен азыр могу жердеги угрийлерин бир аз жаап алышым керек, погромче да. Мен азыр могу жердеги безеткилерин жаап алышым керек. Ошондуктан бизге азыр өзү корректор менен жапса болот, бирок тоналка менен да жапса болот. Атайын жашыл фабрилитте корректор бар, бирок менде ал нерсе жок болгондуктан мен азыр стойкий тоналка менен жаап чыгамын. Жакшы болбой калат. Так, стойкий тоналка. Тоналка стойкий. Эфир сакталат деп сурап жатат. Бизди канча адам көрүп жатат? 1200 адам бизди көрүп жатат экен. Классно. Мен бул стойкий тоналкадан алам дагы. Бул как консилер сыяктуу эле болуп калат. Буну биз атайын пальчик менен гана басышыбыз керек болот. Мындай эч качан шыбабайбыз. Бул эң чоң каталардын бири тоналканы шыбап коюу. Особенно консилер жана өтө мындай кургак, мындай кургак эмес, жана стойкий тоналкарды койгондо биз мындай колдун температурасы менен коюшубуз керек болот. Так, артикулу. Силер катуу айта бергиле. Так, артикулу бул жакта көрүнбөптүр. Бул жерде сыйрылып кетиптир. Stay on деп издесеңиздер болот, каталогдон чыгат. Сен текшерип койчу, мен бул жерде мен сүйлөгөнүмдү. Сен телефонуң кандай чыгат? Катуураак деп. Силер телефонуңуздардан эмес бекен? Дагы обратный связь берип коесуздарбы? Мен жакшы эле угуп жатамбы же кээ бирлердин телефонунан болуп жатабы бул нерсе? Кандай угуп жатам? Мен как обычно эле расстоянияда сүйлөп жатамын. Мурда кандай чыксам ошондой эле чыгып жатамын. Айлес музыка коюп койчу, расслабляющий. Бирок жанагындай музыкалардан классика жандай авторский правасы жок музыкалар бар го. Настоящий музыка коюп азыр эфирибиз провал болбосун. Же музыка коюп эле койлу. Мынакей уже кадимкидей биз жаап алдык. Мындай жука слой менен кылып жатабыз. Обратный связь кандай болду? Кандай болуп жатат? Жакшы эле дештиби? Так, да, таптым. Музыка коюп эле койлу. Ана бир авторский правасы бар музыка чыгып кетпесин. Блокировка кылып коюпту.
азыр мен бул жактан өзүм бир көрүп алайын. Кадимкидей жабылып калды, жакшы дейт. Демек жакшы угулуп жатат экен. Все, биз азыр жаап алдык. Бир сыйра. Азыр эми биз бетине кийинки этап жазып жаткан болсоңуздар жазып коюңуздар. Канчанчы этапка жеттик? Бизде биринчи этап бул демакияж, экинчи этап бизде спрей чачып алдык, үчүнчү этап крем койдук, төртүнчү этап демек бизде тоналка коюу. Бирок өзү негизи эки метод менен иштейт визажисттер. Биринчи метод только көз жагын боеп алып туруп, анан кийин тоналка коюп. Экинчи метод уже полностью тоналка коюп туруп, анан кийин бетине крем коет. Бул жерде ким кандай колдонот ошол боюнча жазып кетсеңиздер болот. Кайсы методду колдонот? Мага мурда жагат болчу. Биринчи көздөрүмдү боеп алып туруп, анан боеп бүткөндөн кийин анан кийин тоналка коет болчумун. Азыркы учурда мен легкийрээк боенууга өтүп кеткенмин. Азыр бүгүн сиздерге ушундай боенуп чыгып атам. Биринчи тоналка коёмун, анан кийин бетиме неме коёмун. Көзүмдү боеймун. Так, давайте азыр мындай кылабыз. Чтобы азыр бизде көзүн аябай жакшы бойгондуктан бул жакта анча түшүшү мүмкүн. Ошондуктан биринчи биз мындай көз жактарын боеп алабыз дагы, тоналканы акырында коебуз. Ошондо бизде мындай макияжыбыз таза чыгат. Буну бизде визажисттердин баардыгы эле колдонот. Бирок, конечно, биринчи тоналканы коюп алып туруп, анан кийин боендурса мындай идеально чыгат. Бирок мындай карап келгенде биринчи биз көзүн боеп алганда макияжыбыз тазараак чыгат. Бул түз эфир болгондуктан мындай оңдоп отурушу бир аз неме болуп калат, мындай ыңгайсыз болуп калат. Ошондуктан биз биринчиден көз жагын боеп алабыз. Азыр мен эки тоналканы аралаштырамын. Perfect Tone матирующий тоналка менен CC-ни аралаштырып туруп, экөөнү микс жасап туруп, анан уже мен тоналканы бул жагына тоналка коюп баштайм. Азыр өзүңүздөр көрөсүздөр, кисть менен койсо болот. Ар түрдүү методдору бар, бирок мага спонж менен койгон жагат. Бирок полностью тоналка кое берейинби, же? Давайте андай неме боюнча эле, правила боюнча эле анда баарына тон коюп туруп, анан кийин макияжга өтөбүз. А то по-любому бул жакта билүүчүлөр чыгат. Мындай болбош керек го, мындай болуш керек го деп чыгат. Артикулдан повторяй. Так, 62-46 матирующийдикке ким бар болсо жазып коюңуздар. Бул жакта сөз отургандар биздин драгоценный состав 23-төр отурасыздар. Perfect Tone'дун артикулун жазып коесуздарбы? Так, экөөнү мен азыр атайын консилер үчүн кисточка менен аралаштырып жатамын. Суранда эч каталог кармап отургандар, кисточка очуп жеткенде кисточканын коддорун айтканча отуруңуздарчы, жазганча отуруңуздарчы. Азыр биздин жаныбызда каталог жок. Колумдагы спонж дагы бул Faberlic'тин спонжу для нанесения тональной основы деген. Ичинде, по-моему, 6 штук чыгат, 5-6 чыгат. Мен көбүнчө ушул тоналканы мындай баскылап коебуз. Эч качан мындай койбойбуз тоналканы. Мына кычыктарга чейин коебуз, мына жактарга чейин. CC менен BB-нин разницасын сурашат. CC менен BB-нин разницасы, BB бул бальзам красоты болуп расшифровка болот. BB-лер аябай суюк болот дагы. Өзү BB-нин ичинде көп уход кылчу нерселер бар. BB де пайдалуу, конечно. Бетке мындай жөн гана мындай сияние берет. А так мындай бетибиздеги дефекттерди эч качан жаппайт BB, а CC ошол дефекттерди жабат. Көзүн жумтур. Сөзсүнө көздөрүнө чейин боёбуз. Канча болду? 1300 адам көрүп жатат. Классно, бул бизде рекорд болуп жатат Бриллиант командасында. Бизде эң көп максимально 800 адамга чейин кирет болчу. Бүгүн 1300 адам. Классно. Эфир сакталат.
Каналга жазыла электер. Менин жеке каналым бул Дария Батырханова катталып койсоңуздар болот. Азыр эле. Мына жерде азыр айырмасын көрүп жатсаңыздар керек. Бизде мына көзү жагы, бул жагы тон бирдей болуп турат, бул жагы көзүндө анча билинбей турат. Кургак, эгерде бетиңиздер кургак болсо, анда CC кремдин өзүн койсоңуздар сонун болот. Эгерде кургак болсо. Азыр бул жерде биз угри бар жерлерди аябай кылдаттык менен коюшубуз керек болот. Албетте унутпайбыз моюндарын да кошо алганды. Профессиональная косметика менен мен азыр косметиканын разницаларын түшүндүрүп беремин. Косметика өз негизи 4кө бөлүнөт. Профессиональная косметика, люксовая косметика, бытовая косметика, масс-маркет жана жазып алсаңыздар болот, жана аптечная косметика. Жирный комбинированныйга матирующий тоналка түшөт көбүрөөк. Демек, да кайталап кетемин, косметика 4кө бөлүнөт. Профессиональная, люксовая, анан кийин масс-маркет, бытовая косметика жана аптечная косметика болуп бөлүнөт. Бизде азыркы иштеп жаткан косметика бул бытовая косметика. Демек, буну күнүмдүк жашоодо колдоно турган косметика. Себебинде бул профессиональный косметикада өзүңүздөр билесиздер, көбүрөөк мындай стойкость көбүрөөк болот жана покрытие плотный болот. Бетти тегиз, прям мына биздин тоналкага караганда тегизирээк жабат жана аябай тептегиз кылып коет. Бирок бетке зыян аябай чоң, аябай көп. Кашы бир момент. Ооба, кашы жасалган, бирок азыр биз кашын дагы башынан оформление кылабыз, кашын бир аз өзгөртөбүз. Уже кашы даяр. Салондун адреси бул азыркы биздин өзүбүздүн жеке салонубуздабыз, Дария салону, Араванскийдеги салондабыз. Профессиональный косметиканы биз күнүмдүк жашоодо иштетсек болбойт. Мисалы, кызыгып алып алышыңыздар мүмкүн, мейкап ателье, например, жана инглот, ошол сыяктуу сонун косметикалар бар, алардын жакшы көрөм косметикалар, бирок күндө колдонгонго болбойт деп айтып кеттим. Люксовая косметика булар албетте аябай кымбат турат, 4000–5000 сом турат тональный креми. Бирок немеси идиши жакшынакай болот, бирок бети деле жакшы покрывать этет, но бирок на самом деле люксовая косметика бул көбүрөөк биз за дизайн переплачиваем, көбүрөөк ушуну кылат. Масс-маркеттер булар эми массово чыккандыктан баасы арзан болот. Тем более Фаберлик Россияныкы болгондуктан дагы баасы СНГга рассчитан, ошон үчүн бизде тоналкалар арзан. По-моему, 250 сомдон баштап максимум 700 сомго чейин болушу мүмкүн. А так баалары мындайча айтканда биздин рынокко аябай туура келет. Ошо каптыраак дегендер, по-моему, телефондорунан жакшы угулбай атат. А так жакшы эле угулуп атат негизи. А то мен кийип эле алдым го. Акыркы асаттарын жасап алдык. Все. Азыр биз тоналканы коюп алдык. Өзү кийинки этап бул бизде фиксация болот. Фиксация бул пудра менен обязательно фиксировать этип чыгыш керек болот. Биз бир сыра, бирок сразу кылганга да болбойт. Бир аз күтүшүбүз керек болот. Сөзсүз түрдө бир аз тоналка сиңиш керек, где-то 5 минут сиңиш керек болот. Ага чейин мен аз косметикалар боюнча айтып берейин. Силерге мындай переворачивать этип алсам болот экен. Демек, профессиональный косметика жана люксовая косметика, бытовая косметика, аптечный косметикалар боюнча айтып кеттим. Разницалары бааларында болот. Жана бир мен бул боюнча ушу сонун факт укканда мен да действительно туура экен деп калганмын. Анткени мындай болот экен, масс-маркет эмне үчүн арзан деген суроо болуп калат. Себеби массово чыгат деп айтып жатамын. Как раз азыр мен бул экранын бул бетинде менде профессиональный визажист жанында турат, как раз билет. Негизи бизде мындай немеде лимитирующий неме деген бар. Так, лимитированная коллекция деген болот визажисттерде. Мисалы үчүн Anastasia Beverly Hills деген брендте
определенный бир товар Количество. мындай лимитированный количествода чыгат. Мындай мисалы үчүн 2000 эле штук чыгат десе 2000 эле штуктан башка чыгарбайт. Мисалы үчүн Фаберлик миллионный партия менен чыгат да. И бул жерде мындай разницасы ушул да. Мисалы өзүңүздөр эле бир визитка чыгарасыздар дейли. Визитка чыгарганда сиздер бардыңыздар мындай немеге бар, типографияга бардыңыздар, мага 100 штук визитка десеңиз башка баа болот. 10 штук десеңиз башка баа, 10 000 штук десеңиздер абсолютно башка баа болот. Канчалык көп штук заказ кылсаңыз баасы арзан болот. Канчалык аз болсо баасы кымбат болот. Мисалы немелер эки бизнесмен барып бардыңыздарга бул жакта айтып кетейин, декоративная косметика Италияда жасалат. Италияда жасалат Интеркос, по-моему Интеркос. Италияда жасалат жанагы Гуччи деп кечиресиздер, Dior, L'Oreal, Faberlic, ошол сыяктуу демелердин бардыгы ошол жерде массасы Италияда чыгат. Андан кийин дальше уже өздөрү барып өздөрүнүн мамлекеттеринде, өздөрүнүн заводдорунда дальше өздөрү жасап чыгышат ошол нерсени. Упаковкалар Германияда чыгарылат. Faber Castell деген биз Интеркос экен, Италиядагы декоративный косметика чыгарган чоң завод бул Интеркос. Ошол жерден чыгарат. Байкагансыздарбы? Мисалы мына колумда Stay-On'дун тоналкасы, подводкасы турат. Көпчүлүк учурда подводкалар ушундай болот, окшош болот подводкалар. Упаковкалар чейин окшош болот. Просто ушунун бардыгы бир эле жерден жасалат. Просто бардыгы под своим брендом чыгарат. Заказ берилет, бир жерден чыгат ушунун бардыгы. Мисалы үчүн базарда деле мен көргөм, Ресничка деген бар, Avon-дыкын көргөм, Oriflame-дыкын көргөм, Сибирское здоровьяныкын көргөмүн. Даже керек болсо профессиональный подводкалар да бар, ошолордун бардыгы мындай стандарт бирдей да, бирдей стандарт, ушундай маркерный подводкалар. И ушул негизи ар ким өзүнүн бренди менен чыгарат. Жана айтып кетет го, Кытайга деле мисалы үчүн сен телефон Nokia телефон ордуна сен мен 20 000 штук аламын, Дарья деп жазып бер десе, Дарья деп жазып берип коет да. Мисалы компаниялар өздөрүнүн аты менен заказ кылышат телефондорду. Ошол сыяктуу эле бардыгы басымы масса Италияда жасалат. Вот. Ошондуктан Faberlic просто өтө чоң партия заказ кылгандыктан баасы арзан. Бул логикага жатчу нерсе. Ошондуктан мисалы үчүн көбүндө мындай мифта бул көп ойлош мүмкүн. Канчалык кымбат болсо, ошончолук качествосы сонун деп. Жок. Канчалык аз чыкса, ошончолук продукция кымбат болот. Лимитированный количествода чыккан косметикалар албетте кымбат болот. Себеби дегенде ал аз санда чыгып жатат. Определенный бюджетке карап да, определенный бюджетке карап да жасалат. Кашы перманент, бирок аз биз кашын жасайбыз. Азыр биз тоналкабыз уже кадимкидей уже кыйла сыйынып калды. Азыр биз буну фиксация кылып чыгышыбыз керек болот. Фиксацияга мисалы мен эң жакшы көргөн пудра. Ушуну прям алсаңыздар, мен бардыңыздарга кеңеш беремин. Артикул 6240 бул ушунчалык сонун пудра. Мен буну эмне үчүн жакшы көрүп калгам, көп жылдан бери иштетемин. Бул пудраны 6240-ты гана аламын. 6240 бул слоновая кость, бирок любой бетке мындай түсү туура келип кете берет. Бул увлажняющая пудра, бетке кадимкидей мындай бетибизди мындай сонун кылып коет, мындай как будто өзүбүздүн экинчи мындай вторая кожа деп айтсам да болот. Себеби буга чейин Faberlic'те кымбат пудралар бар. 600 сомдук Secret Story'нин 700 сомдук, бирок бул где-то 350 сом тегерегинде. Бирок мага көбүрөөк ушул пудранын качествосы жагат. Ошондуктан мен ар дайым ушул пудраны сунуш кылам. Мисалы, мындай спорт деген да бар. Спорт бул пудраны мен өткөндөрү жайында иштетип аттым. Бул пудранын артыкчылыгы, мисалы үчүн бетиңиздерге полностью койгондон кийин сиз бетиңиздерге суу куйсаңыздар дагы бул сууну кайра түртүп чыгаруучу свойствосы бар, водоотталкивающий эффектиси менен. Бул особенно фитнеске барган кыздар үчүн, бирок фитнесте, конечно, кээде мындай бетиң кызарган бекитем деп пудра коюш мүмкүн. Ошол учурда как раз сизди сонун куткарат. Немеде мисалы бассейнге барганда ушул пудраны мен аябай сонун сунушкам. Бирок азыркы учурда менин таңдоом бул бизде 6240-ты коебуз. Менин моделимдин оозу ботокс эмес, филлер эмес, бул өзү моделимдин оозу, өзүнүкү. Так.
Конечно, пудранын бир нече мындай ыкмалары бар. Ар түрдүү ыкма менен койсо болот. Мен көбүнчө спонж менен койгонду жакшы көрөм. Азыр бирок анча жерлерин биз пудра менен, кисточка менен коебуз. Мен оозум да сурап кетишти окшойт. Менин оозум өзүмдүкү. Атайын ушундай пудра, бул фаберлик эмес. Азыр фаберликтин чоң пудрасы, кисточкасы келбей калыптыр. Азыр мен ушул кисточка менен мен чужойду батырбай деп аташат. Бул жерде причем тут это чужая кисточка деп аташат. Подводканын артикулуна бир аз токтойбуз. Бир аз гана жеңил гана биз фиксация кылып, жылтырагандарын азайтып алышыбыз керек болот. Көбүнчө көздүн астына койгондо көзүн көтөрүп турар. Ушинтип коебуз кисточканы. Бирок кисточка менен койгондо пудра азыраак коюлат да. Спонж менен коюлганда прям плотно чоң коюлат. Ошондуктан мен көбүнчө кисточка менен койгондо мындай жеңилирээк болот. Мындай спонж менен койгондо плотно сонно турат. Мен аз көзүнө мен ушуну спонжду иштетемин. Азыр мен ээктерине бирок ушул спонжду иштеткенге туура келет. Себебинде бизде бул жакта трамбовать этишибиз керек. Көзүн жумдурабыз. Суроо барбы? Суроо берсе. Модель настроениясы жок. Модельдин настроениясы кандай? Жакшы? Жакшы. Азыр өзүн көргөндө настроениясы көтөрүлөт. Кийинки этап биз оформление бровей, кашны өтөбүз. Менде азыр 2 сонун средства бар. Мен азыр ушуларды колдономун. Биз бул колумдагы бул жердеги туш для бровей. Атайын каштын ошо гель, кстати, гель туш для бровей. Күрөң түстө. Азыр өзүнүн кашы и так эле сонун болуп турат. Ушул каштарды биз көбүрөөк мындай көбөйтөт. Мисалы, кашы аз, менин окшогон кашы аздарга как раз ушул гель туура келет. Бирок биринчи биз форманы чыгарып алыш үчүн бул карандашты иштетебиз. 55-29 жазып алыңыздар. Ар бир айында болуш керек. Бул карандаш мага аябай жагат. Себебинде мындай ушунча карандаш иштеткем, бирок ушундай сонун карандашты көргөн эмесмин чын айтканда. Атайын аркасында мындай щеткасы значейим бар. Тарап каласаңыздар, тарап аласыздар. Аз кашынын формасын мен бир аз кичине өзгөртөмүн. Мына кошо турган жерлер бар экен. Суроо болсо окуганча гана аларсың. Аз мен түбүн чийдим, көрдүңүздөр, бирок ушуну мен жогоруна карай тарап коёмун. Тику карандаша. 55-29. 55-29. Жакыныраак каласыздар. Азыр детально көрөсүздөр, аз пока сиздерге могул жерде мындай эффектно көрүнбөйт. Мен аз бир аздан кийин, мен аз кашын карасаңыздар, тегиз сонун болуп турат. Азыр мен ушу модельдин кашын ушундай сонун тегиз кылып коебуз. Каштан. Естественный каштан, по-моему, цвети. Эфир сакталат. Ооба, эфир сакталат. Эфирде бесконечно сурап жатасыздар. Ооба, сактайбыз эфирди, конечно, сактайбыз. 1300 адам көрүп атабыз бизди. Азыр мына түбүн чийип алгандан кийин ушуну кайра растушевка кылабыз.
Тоналин артикулун 62-46 жана андан кийин кайсысын айтты элек? Мен бул жерде жазып коюшат деп айтканмын, көрүп жаткандар. Если люди не в курсе, бул жерде Фаберликтин косметикасы бар дейт. Дагы эсиңиздерге салып кетели, бул жерде негизи Фаберликтин гана косметикасы менен болчу макияжды көрсөтүп жатабыз. Ошондуктан бизде мына ооба сиздер туура түшүнөбүз, сиздер билбей кошулдуңуздар, бирок сиздерди анкета толтурдурган. Ошо келиптер анкета толтуруп, анкетаны толтуруп туруп, кийин ошол суроого жооп берип, анан бул ссылканы алган. Ошондуктан сиздер мына жерде пока полный көрүңүздөр. Ушул жерде мен бир гана Фаберлик менен көрсөтөм. Себеби мен өзүм визажист болуп, мен почти 5 жылдай салондо болгонмун. Канча деген студенттерди окутуп чыгарганмын. Өзүм бирок профессиональный косметика менен көп жыл иштештим. Бирок мен ар дайым өзүмдү бир гана Фаберликтин декоративный косметикасы менен боёйм. Анткени зыяны жок. Российская и экинчиден кислородная косметика. Ошого мен жалаң гана ошого өтүп кеткенмин. Жана мен ушул именно ушул Фаберликтин жардамы менен мен ар дайым өзүм жасаган макияждын оңой жолдорун көрсөтүп жатамын. 46 минут болду. Так, дальше бизде мына гель боюнча, гель менен бир сыра каштарын коюлатып чыгабыз. Бул кашы ничке кыздар үчүн сонун тура келет. 50-80. Бул этке тийгизбешибиз керек болот. Так, экрандан көрүп билинип атабы эме коюлганы? Кашы. Же пока билинбей Канча саат кетет бүгүнкү макияжга? 1,5 саат. Азыр мен түшүндүрүп көрсөткөн үчүн 1,5 саат кетип калат. А так, мындай өзүңүздөр отуруп боёгондо где-то максимум 1,5 саат убакыт кетет. Эми биз кийинки этапка өтөбүз. Кийинки этап бизде каштын асты жагын тегиздеп, тегиз кылып оформление кылып алуу. Артикул канча? 50-80 гель, 55-29 карандаш. Гель пайдасы эмне? Гель пайдасы. Гель аз пайдасы жөнүндө айтып кетем. Салон адреси. Так, гельдин пайдасы бул мен башында айтып кеткем, бул жерде каштарды коюлатып, каштарды фиксация кылып берет. Мисалы үчүн, жана ар жака талтайып калган, ой кечиресиздер, мындай ар жака карап калган каштарды оңдоп берет. Мен азыр таналканы эле алдым. Артикулун жазып кетиңиздер. Кисточка Фаберликтики для нанесения консилера деген кисточка. Артикулун билсеңиздер жаза кетиңиздер. Мен бул жерде кашын бир аз өзгөрттүм. Байкадыңыздарбы? Мына пространствону мындай ошол жерин толуктап чыктым. Салондун адреси Ош шаарында, Араванскаяда, Дарья салону. Ориентир Царский двор. Кашын разницасы билинби четкость? Да. Жакындатып, бир аз жакындатып коюн. Да, бир аз бурулуп коюн бул жака. Мынакей теп-тегиз болуп калды, асты жагын байкасаңыздар. Мына теплый болуп атат да, что-то неме. Мындай эле кылачы, холодныйраак. Мына жарык уруп атабайбы көзүңө? Же серпилме элеби? Сколорду бер. Москва салам. Москвага салам. Жихонду улачу дейт. Бир аз мындай турабыз. Кисточканын артикулун мен айта албаймын, азыр кисточканын артикулу билбеймин, ошон үчүн жазып коюңуздарчы, сунаныш. Бирөөңүздөр каталог кармап жатырсыңыздар.
мына кашы тегиз сонун болуп калды. Сурала бар жок. Кашты өстүрө турган сывырткалар барбы? Кашты өстүрө турган атайын сывырткалар бар. Немеден каталог алып келиңиз керек экен да. Консилерден кисточка для сен консилера 11-106. 11-106. Аха, рахмат. Бизде бул жакта жазып кетишти. Азыр мен бул жеринде бир аз оңдошум керек. Каштын астына эмне коюп жатасыз? Тоналка менен тегиздеп жатабыз. Азыр bundan бул жака макияж аябай бат болот. Башында ушундай оформленияга аябай көп убакыт кетип калат. Каштын оформлениясына жана бет оформлениясына. Азыр бул жагы бат-баттан эле болот. Азыр эми биз мына кашын жасап алгандан кийин азыр биз кийинки этапка өтөбүз. Кийинки этап бул бизде хайлайтер. Каштын астына хайлайтер коебуз. Для нанесения теней ушул кисточка Фаберликтики, мага аябай жагат бул кисточка. Бирок мен каштын астына дагы бул Articlas Note 56-24. Ушунун мисалы үчүн ушул эле тендердин биз аз текшерип көрөбүз. Бир аз эме болуп калат экен, хамелеон болуп калат экен, бул туура келбеди. Модель аябай суык. Модель аябай суык. Модель аябай суык деп жатат. Все. Мен азыр мен акыркы учурда мен хайлайтер катары иштетип атамын. Жазып алыңыздар. Рассыпчатая пудра воздушная фантазия 62-20. Ушуну аябай жакты. Мен азыр бетимде да полностью ушул эле. Ушуну колдонтам. Ушул дагы сонун тура келет бирок. Тура келет экен, Давайте. Азыр мен мына запеченная тени бул, запеченные тени ушунун мына цветтин каштын астына иштетемин. Артикулу 56-23. Bakın. 56-23. Сөз түрдө каштын астынан биз көлөм беришибиз керек болот. Сонун болот экен ушул. Реально. Да, soft and gentle окшоп кетет экен. Бизде профессиональный MAC хайлайтер бар. Ошого окшоп кетет экен. Чын айтканда. Бир аз узунураак узартып коебуз. Да. Мына универсалдуу 56-23 ушул мен көзүмдө дагы ушу запеченный тендер менен эле боёнгонмун. Ушул тендер менен мен азыр макияжды көрсөтүп беремин. Бир аз могул жерлерге дагы хайлайтер коебуз. Көздүн ички жагына. Көз ачы. Азыр биз макияж жасаганга өтөбүз. Менде бир топ бул жакта тени бар. Мен азыр бүгүн өзүмдүн макияжымдагын көрсөтүп берейин. Бул жерде сиздер как мына как хайлайтер катары иштетсеңиздер болот. Мен бүгүн азыр көзүмдөгү тень 56-24 жана микс катары дагы бир тень иштеткенмин. Анан ошондо көрсөтөмүн. Азыр 56-24 менен биз көзүн боеп баштайбыз. Кайра эле ушул кисточканы иштеп жатамын. Ушул кисточка бул растушевканы аябай жакшы кылат. Бирок бул тендер бул сатиновый, матовый эмес, бирок матовый болбосо дагы бир аз жылтырак бар болсо да койгондо бирок аябай сонун болот.
Бирок бүгүн биз ушуну иштетебиз. Өзү негизи көбүнчө матовый коюлат көзүнө, бирок ушул деле тень менен сонун макияж жасаса болот көзүнө. Бул жер орбитальный сөөк деп коет, мына жерде мына сөөктүн изи турат го. Ошол жерди биз мындай арка жасашыбыз керек болот. Эң темный жакты ылдыйраак коебуз дагы. Биз остатыгы менен тенди жайып чыгабыз. Мына петля сыяктуу. Могул жактан баштап туруп, бул жакты карай көздөйбүз. Жакшы көрүнүп атат? Көзүн аш. Көзүн жуутура бер. Так, аз пока бираз жеңилирээк кылабыз дагы. Байкаңыздар, мен темныйраак жагын мен бул жака коюп атам дагы. И ошону биз жайып чыгып атабыз. Коркпостон остатыктарын өйдөгө чыгарабыз, растушевка кылабыз. Переход, мен буну эффект матрешки деп коем. Бул жакта темный, анан кийин светлыйраак, анан вообще светлый кылып туруп остатыгы менен жайып салабыз. Канчалык биздин тенибиз растушеванный болсо, ошончолук бизде профессионально чыгат макияжыбыз. Ошондуктан да эч качан четкая граница кылбайбыз. Мүмкүн болушунча растушевкабыз. Мына жерде эгерде билинип аткан болсо, мына жерде сияние байкалды, байкалбайбы? Кашнасы жылтырап, анан мына жер кошулуп кеткендери байкалып атат. Всё. Бул тендер мага эмнеси менен жагат, эгерде биз суулап иштетсек, аябай сонун мындай насыщенный, металлический болуп чыгат. Кургак иштетсек, биз мындай ушундай воздушный жука болот. Анан мүмкүн болушунча бир аз вытягивать этебиз. Бул макияж пока модадан калбайт. Бою бүткөндөн кийин биз мына жактарын бир аз вытягивать этип коюшубуз керек болот. Озун айтып койгула. Озу өзүнүкү. Озу өзүнүкү. Азыр мен бир аз кашын дагы башка туз кошомун. Бул дагы Faberlic'тин тени, ушундай неме деген Wonderkid деген ушул палетка, мына көрдүңүздөр. Бул жерде румянасы бар, пудрасы бар, хайлайтер, гүрөң түстөрү, ушундай немелер бар. Бирок мен азыр темныйраак гүрөң түстү аламын дагы. Ушул гүрөң түс менен мен дагы бир аз көзүм жутура берсин. Бир аз темный түс дагы кошомун. Мен азыр бүгүнкү макияжымда дал ушул оттенкта колдонулган. Акырында ушул гүрөң түс менен, темный гүрөң түс менен мен макияжды вечернийге айландырып койдум. Артикулу 55-43. 55-43. Макияждан эле көрүнүп атат. Жакындаттым. Суроолор боюнча. Макияждын акчасы канча? Макияж бесплатно эле. Азыр нол центр калып кетти, байкадыңыздар э? Азыр мен центрине дал ушул тенди коемун. Бул тенди желательно андай пальчик менен койсо да жакшы болот. Азыр биз карап көрөбүз ситуацияны. Азыр пальчик менен коюп көрөм. Сиздин жылтырактар жакшы көрүнүп атат. Жакын коюп. Так, мен эмени? Понятно, дневной или вечерний макияж?
Бул классический макияж. Азыр мен бир аз темныйраак түс кошуп койгон үчүн бул трансформация вечернийге болуп кетти. Тенин артикулу 55-43. Атайын кырып калгандай болуп атат. Септил кетире турган нерсени айтып койгончу. Сепкил кетпейт ал. Сепкил бул родинка сыяктуу болгондуктан сепкил эч качан кетпейт. Аны лазерный жол менен кетирсе болот, кургатып түшүрсө болот. А так сепкил кетпейт. Сепкилди осветлять этсе болот. Тенди кантип сулаш керек? Тенди мен берки айтып кеткен запеченный тенди кисточканы сулап туруп эле койсо болот. Бирок мен боюнча аны сулаган жаман көрөм. Мен ушундай эле в сухом виде коем боюнча. Негизи макияж канча сом? Негизи биздин салондо макияждар где-то 800 сомдун тегерегинде, легкий макияждар 600 сом турат. Азыр биз подводкага өтөбүз. Азыр көздүн асты жагын боеп алабыз дагы. Дальше биз подводкага өтүп туруп биздин почти что макияжыбыздын бүтөрүнө аз гана калган болот. Тактарды кетирүү жөн. Дактарды кетирүү боюнча атайын бизде мындай отбеливающий кремдер бар, сонун кетирет дактарды. Артикул жазып коюңуздар, сұраныч. Так, мен аз көздүн астына кайсыны койсом экен? Так, муну или беркини коем, скорее всего, наркы коем. Кол менен коюш керек. Кол менен койгондо жакшыраак сиңет. Кисточка менен эле койсок болор, бирок мен светлый жагын көбүнчө мындай насыщенный болсун дегенде мен кээде ошо мындай жанагы коем, кол менен коем. Так, мен моделим бою узун болгон үчүн бир аз чектейтем. Жанагы эле көздүн үстүнө иштеткен күрөң түстү иштетип атабыз биз. Кара торулар кандай тен койсо болот? Кара торуларга көбүнчө мисалы үчүн жанагындай кирпичный түстөгү, кызгылтка, оранжевыйга жакын түстөрдү колдонуш керек болот кара торуларга. Жетпейт. Көзүң ачыйдан карап турар. Асты жагын канчалык биз көп боеп, канчалык ылдыйга растушевка кылсак, ошончолук биздин көзүбүз чоңоет. Мына эки жерди соединение кылабыз. Мына жерди сөзсүз биригиш керек. Ачып берет. Эми кийинки этап карандашка өтөбүз. Бул карандаш обязательно алыңыздар Berry Line. Berry Line азыр мен бул жерде сизге колума чийип койдум. Азыр бир аздан кийин арчып көрсөтүп берем. Бул аябай стойкий, сонун карандаш. Мен азыр как раз көзүм астында да ушул карандаш койгон. Көзүбүздү өйдө карап турабыз. Нол ички жагын деле көрсөк боло берет. Булаттан ушул бойдон калтырбайбыз, биз кайрадан азыр растушевка кылабыз карандашты. Көзүм ооруп кетпеди? Зеленый цветтеги көздөр кандай тен жакшы? Ким жасат? Каныкей Зеленый, көзү зеленый болгондо, мисалы үчүн неме болот да, мисалы цветотиптер бар өзүнчөчү. Азыр мына боёгай. Букулгара койчу. Так. Заходите. Ой, я не знаю. Администратор эртең жумушка чыгып, по-моему, 800 сомдон выше болсо эле. Ссылканы таратса болобу? Ошо администратор. Ссылканы таратса болобу? Ссылканы таратсаңыздар болот, ооба. Бизде азыр мастер-класс болот онлайн. Ооба. бетиме түтүктөрдү ошого макияж жасасаң болот, тери менен түшүп калат макияж. Так, азыр давайте суроолорго мен уже бир аздан кетирейин. Азыр биз подводкага
коебуз. Азыр подводкага коебуз. Бул подводка Stay On, аябай сонун, как раз менин көзүмдөгү подводка. Азыр ушул подводканы койдум. Бир аз кыйыныраак болуп коюш, потому что прямой эфирден все-таки ошого, короче, аракет кылып коебуз. Көзүнүн векасы мына сырткы кабаты көзү сыртында болуп турат. Ошондуктан мен аябай тонко коюшум керек болот, жука коюшум керек болот. Өтө жонко подводка дагы жарашпайт. Артикулу, так, артикулун чыгарып мен. Артикул чыгып кетти. Эгерде Stay On'дун артикулун билсеңиздер, сөз жазып коюңуздар, сураныч. Бул атайын стойкий сериядан. Азыр ушуну коебуз. Помадаңызды айтып коесузбу? Помадам меники анын акырына келгенде помадага токтогондо мен өзүм помадам боюнча дагы силерге айтып беремин. Артикул 55-67. Так, 55-67 деп айтып кетишти артикулду. Короче, подводка болгондо мындай мүмкүн болушунча дем албай коюш керек болот. Себеби менде аз покачкай турабыз. Эми бул жагын өтөбүз. Мен модельди өзүмө кичине бура алышым керек болот. Зарядка 20%. 10% болгону скажешь, да? Ага, хорошо. Легко кара. Көзүн бир ачты. Сөйтүп ачыр. Ага, ачыр. Ага, чыктыр. Так. Жакындатыңыздар. Аз туртуңуздар, жакындатпаңыздар. Мен бир аз детальдарын оңдоп себеби пока ачып турасың көзүн. Ачып тур. Ачып тур. Далее 89 жалгасып. 88. 80. Суранчы. Аз көзүн бир аз моргать этип берди. Аз хуратып алып, аз дагы оңдойбуз. Көзүн бүтүрө бер. Уже тегиз сонун болду. Жакындата берейин, а? Аз мени тегиз болот. Анан жакында. Көз ачы. Так. Ачып тур пока. Подводка появилась в голове. Ачып турасыз. Могул жака бир аз подводка тийип калды ылдый жагына, бирок буну азыр кургагандан кийин кырып койсок өзү түшүп кала берет. Подводка койбой койсо боло берет. Ооба, подводка просто подводка көздүн мындай еще больше мындай подчеркивать этип коет. А так койбосо деле болот. Азыр мен могул жеринде подводканы алып коем. Салон канча жылдан бери иштейт? Салон канча жылдан бери иштейт? Салон 6-жыл. 6 жыл башталышы. Ушинтип алып койсок бул кетип калат подводка. 55-67 подводканын артикулу. Так, дальше идем. Модель кино полчаса было. Все, модель.
азыр мен моделдин көзүнө да бир аз бул жагына темныйраак цвет кошкум келип турат. Мына жер көзүмдүн турасы. Көзү көктө деле кара подводка койсо болот. Ооба. Кстати, ошол боюнча азыр айтып беремин. Көзүм жуп турат, пока чөйүп турасың. Көбүнчө мына көзү көгүш, жашылгычтар булар жаз типажга кирет. Весна болуп аталат алар. Алар өтө нежный оттенок коюш керек болот, пастельный оттенокторду коюш керек болот. Пастельный булар өтө легкий оттенокторду коюшубуз керек болот аларга. Так, эми биз көзүбүздүн ичкерки бурчуна коебуз. Азыр ортосунан беребиз. Көзүң ачып бойдон карап турасың. Көзүнүн ички бурчуна дагы кичине жылтырак коебуз. Вообще сонун жасайт экен мастер-класс. Салон 100% фабриликтен косметикалар колдонулат. Бизде салондо, азыр айтып кетем, салондо биз вообще фабриктики менен боебойбуз, вообще фабрик иштетпейбиз, салондо профессионально иштетиш керек. Ошондуктан биз анча гана аралаштырабыз, бирок немеде только профессиональный косметика иштетебиз салондо. Астанага качан келет деген Дарья. Мен башында айтып кеткен проблема бир аз болду. Азыр ошону все исправилась. Легкий эле көрүнүп экен. Азыр биз полностью бетин коррекция кылабыз дагы, анан оозуна өтөбүз. Туш коебуз бир аз, кстати. Так. Жылтырак. Освещениядан болуп коюш керек. Көзүн жумсаң. Жөн көзүм. Мындан азыраак экен, а? Ошо Азыр. Нормально тебе? Еще чуть-чуть. Смотри. По-моему, все. Азыр биз беттин коррекция жасайбыз. Андан кийин уже помада кылабыз. Кстати, тушты унутуп калыппыз. Азыр бир аз туш коебуз көзүнө. Менин эң жакшы көргөн тушум бул менде Secret Story тушу 55-98. 55-98 коебуз азыр. Бирок азыркы учурда туш койгон кыздар чынын айтканда азайып кетти өзү. Баардыгында эле наращивание. Көзүңдү бир аз мындай жакын түз, камераны карап турасың. Эгерде биз көзүн более мындай кандай десем мындай кошачий жандай кечиресиздер, эми айтканга туура келет, сексуальный көрүнсүн десеңиздер, биз туш койгондо биз бул жака кайрайбыз туштарды. Модельге жазылышат, эми чоңуз прическаны жасап, романтический ужинге барса, точно жигитин сүйүп калып качып кетпейсиң. Моделдин 2 баласы бар. Моделдин чынын айтканда 2 баласы жок. Тур. Так, бош тур, бош калмайсың. Бош, Тамаша, мунун баары тамаша. Модельди свиданияга чакырам десеңиздер болот. Только через меня. Кино тоже через меня. Айтмакчы, мисалы үчүн клиптерге тааныштарыңыздар болсо, айтсаңыздар болот. Көздү аз пока өйдөн карап турасыз. Эми ылдый жактарын өйдөн карап турасыз. Мага көбүнчө мына кирпиктин астыңкы кирпиктерди бойгон жагат. Сонун көрүнүп калат макияж. Өйдөн карап турасыз. Кайсы фирма косметика? Эмире даже надо спрашивать, кайсы фирманын косметика бар. Билбейт, тоже жейми ошого.
Аймира да? Аймира. Аймира сіздер жаңы эле кошулдуңуздар окшойт эфирге. Бул косметика бардыгы Фаберликтин декоративдүү косметикасы. Instagram аккаунт. Моделдин инстаграмда аккаунтун берели же меникинби? Меники Дария, нижний пробел, Батыркханова деп жазат. Мага эң жаккан корректорлордун бири бул Final Touch. Final Touch аябай жагат. Бетти ушунусун иштетем көрөк, ушундай естественный сонун кылып туруп коррекция кылат. Бирок мен коррекцияга чейин көбүнчө мен хайлайтер койгонду жакшы көрөмүн. Себеби коррекциянын түбүнөн көрүнүп турган бул естественныйраак болот. Мисалы үчүн корректорлоп бүткөндөн кийин бет коррекцияны кайра хайлайтер менен аны жаап коет да. Бул бир аз анча көрүнбөй калат, ошондуктан азыр бир аз хайлайтер коебуз. Бул негизи мен колумдагы бул пудра. Бул жана транспарантная пудра, воздушная. Бул жерде өтө көп жанагындай светоотражающий эффекттер бар болгондуктан мен муну как хайлайтер катары иштетемин. Ошон үчүн азыр мен муну хайлайтер кылам. Мына карап турбу? Мына жылтырагандар билинип атабы? Так, канча билинбей атат, а? Кайра жазып койсунчу аябай. Мунара сурооңуздарды жазып кайталап коесуздар. Жылтыраган эффект билинби, билинбедиби? Алыстап турар. Модель кысканча сөзөк бар. Еще чуть-чуть. Слишком болуп кетет экен. Жылтыраган билинип атат, а? Билинди, а? Көбүнчө мурдунун учундай могул жерге серединкасына мына жерге койгондо бул макияжга внимание тартат өзүн, ошондуктан ушул жерине коюлат, анан учуна коюлат. Мунараны суроосу. Салондо Фаберлик косметикасын колдонсо болбойбу? Салондо жок, бул бытовая косметика. Адаштырбаңыздар, бытовая косметика бул жашоодо колдонушу косметика, а профессиональная косметика бул уже атайын боендуруу үчүн колдонулат. Салондо Фаберлик колдонулбайт. Салондо анча-мынча помадалар кошушкан, жакшы көргөн сон помадалар бар, а так негизи профессиональный косметика колдонулат салондо. Так, мен ушул жерлеринде бир аз объем кошуп жүрмүн да эме кылам, оозунун үстү жагын. Өзү и так объемный. Эми биз бетти коррекцияланып өтөбүз. Бул да Фаберликтин атайын ушундай скошенный кисточкасы, бул атайын макияжда бетти контурлоого арналган кисточка болуп эсептелинет. Мынакей кулактан баштап биз оозду карай направление кылабыз. Мына жерге где-то 2 пальчик отступать этишибиз керек болот. 2 пальчик калтырып туруп анан ошол алып келебиз. Эгерде биздин моделдин бети бул идеальный болуп атат да. Эгерде бет өтө узун болсо, анда биз мурунга карай таркайтабыз. Азыр бизде модельдики идеалдуу болгондуктан мен буну оозуна алып келдим. Мунун мындай естественно чыккан билинип атабы? Пудранын артикулы. Так, 61-40. Пудраныкы 60-40 болсо, бунуку 61-40. Асты жагы тегизирээк болот да, үстүнө көрөк растушевка кылабыз. Мунаранын суроосун башынан кайда аласыңчы? Мунаранын суроосун жеп бердим окшойт.
салон Жоқ, башка. Башка мындан экен. 10%. Карандаш, кажется, под глазами. Кайсыны колдонду. Berry Line деген карандаш колдондук көздүн астына. Дарья. 10%. 10% уже подсоединили, да, такая? Орган. Пешенесинин ошо чеки жактарын колдонобуз. И сөзсүз биз эйиктердин өзү контурированияны оңой кылам десеңиздер, просто 3 деген цифраны бетке тартпа дейт да. Вот как раз мындайдан ушундай тартыш керек болот. Сейтек Култаев суроо берген экен. Кайта окуңуздар сурооңуздарды. Мурунду мен ушундай кисточкамен кылам кайра. Модель канчанчыкы? Модель канчанчыкысыздар? 94 экен. Так. Силерге байкалдыбы, байкалбадыбы билбейм, бирок мына бул жактан байкалып турат. Мурду кадимкидей уже кырдач, сону болуп көрүнүп калды. Өзү и так деле жаксакан экен мурду, бирок мына макияждан кийин дагы көбүрөөк билинип калды. Азыр биз макияждын оозун жасаган, моделдин оозун жасагандан кийин бул биздин эң акыркы жанагындай жыйынтыктоочу кезди айтамын. Жыйынтыктайбыз ушундай макияжды. Биз эң как раз мен оозум боюнча суроо берип кеттиңиздер. Мен карандаш менен карандаш иштеттим. Карандашты азыр көрсөтөмүн. Жана 40-400, анын 34 деген артикулдагы помада иштеттим. Ошол аябай жакшы көрөм ушу помаданы. Ар бириңиздерде ушул карандаш болуш керек. Жок 433, 40-033, 40-033 бул мындай универсалдуу, мен как раз мен оозумдагы карандаш ушул 40-033. Мынараны суроосуна жооп берип койчу. Подводка койсо эмнеге чыпташып калат экен? Эмнеге чыпташып калат экен? Ошо мынара деген. Быздыкы ошол подводка койгондо эмнеге менин подводкам чыпташып калат? Подводка койгондо сиз кандай подводка койгонсуз? Ошол Фабирдин подводкасы чыпташып калдыбы? Кандай болуп калды? Или курган бул маркерный подводка, ата жидкий подводка бар. Жидкий подводканы койгондон кийин сиздер дароо көзүңүздөрдү ачып жүрсөңүздөр чыпташып калат. Маркерный болсо дагы мындай курганга чейин какой-то бир убакыт кетет. Ошол убакытта сиз көзүңүздү жумуп турушуңуз керек болот. Да, так болот. Да, көрөт. Подводка карандаш көрдүңүздөр өзү аябай сонун жугат атат, мына жакшы жугат. Камераны жакындатыңыз. Ой. Эфир сакталат. Ооба, эфирди сурап жатасыздар, эфир сакталат. Карандаш артикул. 40-033. Тушту жуганда көзүнүн астына түшүп кара болуп кетпейби? Кара болуп кетет. Себебинде туш өзү кара болуп кетиш керек. Себебинде водостойкий туштар эч нерсе болбойт, бирок водостойкий туштар кирпикке зыяны
көбүрөөк болот. Бул туштар, конечно, жуугандан кийин кара болуп калат. Ошондук бирок мындай капкара мындай түшүп калбайт, мындай жүргөндө нормально жүрөт, бирок суу тийгенде кадимкидей эле түшөт. Бирок ыйлаганда эгерде аккуратно ыйласаңыздар тушуңуздар түшпөйт. Кара түстөгү адамдарга кайсы тендер деп кайра ушу суу. Азыр жөперама боюнча. Азыр биз озун коюп алдык. Азыр эми помада. Помада коебуз. Мен моделимдин мындай түзүлүшү, өз негиз турушу назик болгондуктан чачынын түсү көбүрөөк естественный эле экен, сары эмес, кара эмес экен. Азыр мен универсалдуу ошол 434 деген жана 459 деген помадалар бар. Саламдар, мен Жумалайдан бетин кызылын жана дакты кетирген кремдин активдүүн жана кантип колдонот. Айдежен салаттарын Азыр мен ар дайым иштеткен помада бир аз тапап алдым. Канча минут болду Айлес? 86-35. Как раз бир жарым саатка жетпиз, Азыр ошол эле помаданы коемун. Бул пол матовая 434 аябай сонун помада. Дагы бир помада 453 деген 2 помада ар бир айымда болуш керек. Ошолду дагы кошо көрсөтөм эле. Бирок азыр таппай калдым помаданы. Бирок ушул помаданы коебуз бүгүн. Атайын Фаберликтики помада коючу ушундай кисточкасы. Мен атайын чеке жактарын иштетип атам. Блиц опрос болот да, азыр Дарья жооп берет бардык суроолоруңуздарга. Сиз даярдап атканда жооп берем, Помаданын цвети. Сонун чыкты. Сулуу эле вообще сулуу болуп кетти го. Смыкать это поздно. Нам нужно тартып турумбузбу? Карандаш мында койчу. Бир аз увеличивать кетип койдум да. Азыраак. Поближе просят. Так, азыр мен да бесиге карап, жетпеген жактарын карайм дагы. Так, көзүм ачылды. Азыр мен чуть-чуть румяна коемун. Румяна дагы бетти мындай аябай здоровый, сонун көрсөтүп коет. Мага бул дагы экинчи видине берсем бакуй. Экинчиси бармы? Мындай в шариках вообще сонун. Эгерде сиздер корректор алам десеңиздер, мынаны алсаңыздар, как корректор катары, мына бронзатор катары иштетсеңиздер болот. Мына румяна уже бетке мындай свежесть берет, сонун кылып коет бетти. Азыр ушуну коебуз. Артикулу 6143, бунун артикулу бизде так 6188. Азыр мен бул как раз ушул румянаны коем. Мына күлүп турушун керек болот, мына күлүп турганда буну именно на яблочко болот. Ушу жерге да күлүп тур.
Бул бизге бетибизге мындай өтө мындай чапташкан эмес, мындайча айтканда сергүүн, сонун мындай кандай деп койсом эми свежесть орусча айтат, сергүүндүк жана мындай табигый сулуулукту көрүк берет. Эми бизде эң акырында буну биз как фиксатор катары да иштетсек болот. Чачып койсок макияжыбызга мындай эмени кармап берип турат жана сактап берет. Андан тышкары дагы биздин макияжыбыздын мындай мындай кандай десем сиңишине дагы жардам берет. Biraz altırak çaçalım. Açır. Seninle kalın. Азыр мен моделдин чачын biraz жасап, бул жакта biraz оңдогонго чейин где-то бир 7-8 мүнөт болот. Ошо 7-8 мүнөттөн ичинде сиздердин сурооңуздарга жооп берип отурам. Азыр пока өзүң көрсөтпөй турайлы, пока көрсөтүп коелу. По-любому көрөт, мына жерден көрсөтүп коелу. Бизге күзгү чоңураак күзгү ошол бирөө бар да. Кандай деп ойлойсуздар? Макияж жагабы өзүнө? Вау, классно дейт. Даярсыңбы? Так. Кандай болот экен, мен өзүм мындай пока прическаларым менен жок болгон үчүн анча билинбейт, бирок жагабы жакпай пока билбейм, но все-таки когда-то өзүң айтып кеттиң, мен сиздин колуңузда макияж каалаганмын депчи. Ошо бүгүн сенин кыялың орундалды. Мынакей. Кандай болду? Жакты. Жакты? Кандай ощущениялар болуп жатат? Сонун. Көрүнүп атат, Азыр эми чачымды жасагандан кийин анан бизге позировать этип бересиң. Өзүңдүн профессиональный навыктарың менен, давай. Рахмат. Азма. Кайтып бересиң. Оператор көрүнүп калды. Азыр туруңуздар. Все. Ой. Нерген отурганча. Так, муну азайтабыз жарыкты. Так, эми бул жерде бир аз сиздер менен суроо жооп кылайлы. Кандай суроолор бар, жазыңыздар. Суроолоруңуздар болсо, бул жерде өзүңүздөрдүн оюңуздарды бөлүшүп кетиңиздер. Кандай болду? Макияж жактыбы сиздерге? Эмнеси жакты макияждын жазып кетсеңиздер болот. Жана суроолоруңуздар болсо, кеңири берсеңиздер болот. Азыр биз моделибиздин чачын жасап жатат бул жакта. Так. Карандаш для глаз, артикул деп жатат. Так. Кечиресиздер. Артикулу бизде 5406. 5406. Акыркы спрей 0256. Сонун болду, классно дейт. Аябай кубанычтамын. Сиздерге жакса эле. Так. Жирный кожа кандай крем коюлат дейт. Тональный крем болсо, матирующий тональный крем колдонулат. А так крем болсо, любой майлуу беттерге матирующий тонал кремдер колдонулат. Эгерде сиздер бетти кароо негиздери боюнча сурооңуздар бар болсо, бизде Мусакеева Аида деген кремдер боюнча өтө күчтүү профессионалыбыз бар. Ошол профессионалыбыз сиздерге мына сабагына катышсаңыздар болот. По-моему 500 сом турат, бирок бетти кароо негиздери боюнча сиздер аябай көп мындай маалымат ала аласыздар. Так. Бул жакка отурайын, мен аларга неме алып бассам. Дагы сурооңузга кайрылайлы. Стейондун ошол тоналканын мен артикулун так тоналканыкы билбей калдым. Подводканыкы 55-67. 55-67.
мен Дарьянын эфиринен кийин продукция сатамын деп турат. Ооба, бирок мен чынын айтканда мен иштей турган продукцияларды эле айтамын. Мага жаккан продукциялар менен бөлүшөмүн, жакпаса мага жакпады деп эле айтамын. Жаккан продукция менен бөлүшөмүн. Мен жана пудра 62-40 деп айтып кеттим го, ошо пудраны сөзсүз колдонуп көрүңүздөр. Сонун пудра ал. Мен оозумдагы помаданы дагы алыңыздар. Как раз мен модельге да коюп кеттим. Мен просто карандашты көбүрөөк койгонум үчүн меники башкача түс, а модельдики бир аз розовыйраак түс болду. Так, жана кара тору адамдарга тең боюнча айтып кетели. Көбүнчө кара тору болгондо, мисалы күрөң тең койсок, кайра ушу менен сливаться этип калат да. Биз ал учурда көбүрөөк атайын жандай рыжыйраак, мисалы үчүн морковныйраак, ошонураак түс, кызгылтыраак түстөрдү, теңдерди аралаштырып койсок, вот ошондо биздин макияжыбыз көбүрөөк билинет. Анан обязательно хайлайтер болуш керек. Кашыңыздын түбүндө хайлайтер болгондо дагы макияжды дана көрсөтүп коет. Сухой бетке да тональный коюлабы? Ооба, коюлат. 62-46 CC тоналка. 66-46, 45, 47 болуп бөлүнүп кете берет. Бетиңиздин түсүнө карата болот. Аха, рахмат. Отбеливающий кремдер азыр колдонсо болот дейт. Ооба, конечно болот. Именно отбеливающий кремдерди азыр колдонушуңуздар керек болот. Себеби дегенде мына күндө күйүп калдык, вот ошондо сонун тура келет. Ооба, Бакуля менен ошо айлес иштеп атат ал жакта. Парикмахерлер. Азыр көрөсүздөр, результатты мына чачын жасагандан кийинки эффектти көрөсүздөр, вообще сонун болуп калат. Беттеги агарган, чекичени кетире турган каражат барбы дейт. Андай жок. Аны жировиктер, по-моему, жировиктер аны косметологко кайрыласыз. Аха, үстүңкү век түшүп турса кандай макияж сунуштайсыз? Smoky eyes сунуштайм. Азыр биз классический кылдык. Smoky eyes'та бул жакта анча темный болот. Ошондо бизде и көбүрөөк мына жактарында көбүрөөк боебуз, ошондо бизде анча билинбей калат. Так, кара тору түскө, конечно, мындай темно-бежевый оттенктагы өзүбүздүн тонубуздан бир тонго светлыйраак тоналка коюлат. Айгерим. Менин окуткан ученикимен окуп жатат экен. Классно, Айгерим. Помада боюнча эмне деп жазып кеттиңиз? Помада 434. 40-034. 40 жаштан кийин кандай кремди колдоно алам дейт. 40 жаштан кийин атайын 40 жаш Гардерика деген кремдер бар, негизи 40+ деген кремдер бар. Көздүн астына тырышка эми отмашын сунуштайм. Жашыңызга карата колдоносуз обязательно. Себеби дегенде бизде именно жанагы кремдер боюнча бул өтө айтып бүткүс сөздө аябай көп да бул боюнча. Ошондуктан лучше бир курска катышып койгонуңуздар көбүрөөк мындай жакшы болот. Так, дальше. Менин бетим өтө сухой дейт. Менин бетим өтө сухой. Кайсы кремди койсом болот? Так, сухой болсо смотря канча жаштасыз. Жашыңызга карата коесуз. 20 жаш болсо, мисалы үчүн, атайын увлажняющий кремдер бар, ошону колдоносуздар. Так, 5 сырын айтып кетчи дейт. Макияжда эң жакшы мындай сонун макияждын сыры бул кашты сонун кылып оформлять этиш керек обязательно. Андан кийин коррекцияда бул эми мындайча айтканда жанагы мисалы мен хайлайтерлерди койдум го, могул жерге коюп, анан могул жерге коюп, анан биринчи хайлайтерди коюп туруп анан үстүнө коррекция койдум. Бул дагы бир секреттин бири. Кашты боёгондон кийин мындай идеально менин мына чийилип турат го, ушул чийилгени прям идеально болсун десеңиздер, атайын консилер болбосо дагы тоналка менен иштетсеңиздер болот. Консилер менен өтө плотно болуп калат, ошондуктан биз консилер иштетебиз. Андан кийин албетте бизде дагы секреттердин бири каш, жакшынакай коррекция. Андан тышкары, мисалы үчүн подводка койгондо деле, мисалы үчүн мен көбүнчө мына тең болгондон кийин тенин үстүнө карандаш коюп туруп, карандашты жакшы растушевка кылып салам. Ошол. И, конечно же, спрей чачып коебуз. Модель аты бизде Бермет. Болду калары? Аха. Катрис тоналканы сунуштайсызбы дейт. Катрис ооба жакшы тоналка, бирок катристи күндө колдонгонго болбойт. Анткени жанагындай плотный болот, бирок бетти аябай жакшы жабат. Бети тегерек адамдар контур кандай кылыш керек? Айтып кетиңизчи. Тоголок болгондо бизде контур кылганда албетте ооз жакка направляемся. Ооз жакка направление кыласыз. Жок, кылбай эле койсоң. Андан кийин албетте бизде могул жактан бетибизди ушул жагын калтырыш керек болот. Ошого көбүрөөк чеке жактарын коррекция кылабыз. Чеке жактарын көбүрөөк. Аха. Лил салам. Аха.
Мен өзім салонда макияж кылбайм, мен салонда такыр иштебеймин. Мен только Фаберликте иштейм азыркы учурда. Беттин кожасы жаштыгын, сулуулугун кантип сактап калса болот. Менин жашым 31 жашта. Караңыздар, аз пока мындай күлгөндө деле менде аз пока бетимде тырыш жок. Бетим мындай тырыш мындай эле мына жагым чоң глубокий тырыш болбосо, а так бетимде тырыш жок. Мен ар дайым бетимди нымдап жүрөмүн. Увлажняющий кремдерди, тоналкаларды колдонуп жүрөмүн. Канчалык 66-46 анда пока значит временно жок экен. Анын ордуна сиздер анда немени алсаңыздар болот. Башка абсолют комфорттон алсаңыздар болот. Абсолют комфорттагы жакшы тоналка. Кстати, кашты өстүрүү боюнча сонун сыворотка бар. Фаберликте аз мен сиздерге көрсөтөм. Мен ушул сыворотка менен мен кашымды өстүргөнмүн. Бул сыворотка мына караңыздар, кадимкидей эле каштын үстүлөрүнө мындай коюп койбуз. Күндө жатканда эртең менен турганда койсоңуздар, кадимкидей кашыңыздар где-то бир 15 күндө байкайсыздар, кашыңыздар кадимкидей жанагындай болуп калат. Кандай айтсам, кайраттуу болуп калат. Так, артикул 1033. Так, неме боюнча, визажист боюнча деп жазып кетти. Вы не визажист деп сурап кетти. На самом деле я являюсь визажистом с 5-летним опытом. Мен өзүм самоучка болуп баштаганмын визажды. Бирок мен эң күчтүү мен өзүм кумирим болгон Гоара Ветисянга барып, мен профессиональный курсун өтүп келгенмин. Андан кийин ошол өтүп окуп келгенден кийин мен Гоара Ветисянды ушунчалык жакшы көрөм, что Кыргызстанда жалгыз биринчи организатору мен болдум. Гоара Ветисянды Кыргызстанга мен алып келдим. И жана бирок Ош шаарында өткөрө албай калдык. Бирок ошентсе да биздин борборубуз Бишкекте өткөрдүм. Аябай сонун болду. Бирок буюрса кийинки мына келаткан күздө Гоара Ветисян Ош шаарына келет. Ошко алып келем. Так. Дагы суроолор. Кирпикти өстүргөн сыворотка. Ушул эле кирпикти, отдельно кирпиктики бар, каштыкы бар. Бул мен азыр каштыкын коюп жатамын. Кирпикке башкачараак болот. Жашыруум болбосо дейт, жашыруум болбосо тональный колдоносуң, менин жашым так. Кандай айтам? Мен башында айтып кеттим, тоналка менде 62-46 бетимде. Бир аз матирующий тоналка аралаштырып койдум. Көзүбүз керек ушул макияж жарашат дейт. Ооба, албетте жарашат. Бул классический, универсальный макияж. Так, бир түшүп калган тырышты кетирсе болбойт, бирок азайтса болот. Кашка дагы, кирпикке дагы сыворотка сонун жардам берет. Ооба, аябай сонун жардам берет. Кашың кадимкидей кайраттуу болуп, сонун болуп калат. Патч для губ. Патчты мен иштеткен эмесмин. Мен оозумда мындай көйгөй жок болгондуктан бу мен иштеткен эмесмин. Ал боюнча Лилия Исмаилованын каналына кирсеңиздер, неме бар, каналында видео бар. Ошол видеодон көрсөңүздөр болот. Патч боюнча айтып берген. Бүдүргө каршы крем ультра клин деген серия жана антиакне профессиональный серия бар. Ошол серия плюс сыртта антиакне. Так, артикулдарын эсимде жок. Эксперттин сериясынан бар, жана ультра клин деген серия 16 жаштан 13 жаштан баштап иштетсе болот. Эгерде сиздерге мен инстаграмга пост киргиземин ушул бүгүнкү мастер-класс боюнча, ошол жерде өзүңүздөрдүн оюңуздарды калтырып, ошо мастер-класс боюнча жакшы ойлоруңуздарды калтырсаңыздар, обратный связь сиздер тараптан болсо, албетте мен мындай онлайн мастер-классты кайталаймын, бирок башка көзү кичинекейирээк моделге, может быть, смоки айс макияжын көрсөтүп беремин. Буюрса мен жакында мына 1-2 жумадан кийин Сингапурга, Малайзияга учуп кетебиз. Ал жактан келгенден кийин биз 5 күн эс алууда болобуз. 5 күндөн кийин биз дальше Москва, анан кийин Италияга учуп кетебиз. Биротол келгенден кийин, возможно, октябрда мен ошол дагы мастер-класс көрсөтүп беремин. Так. 3 ролл гель боюнча ооба жардам берет деп айтышат, бирок мен өзүм жеке мына иштетип көрбөгөн продукцияны мен мактай албаймын. Мен иштетип көргөн эмесмин. Ошон үчүн пока айта албаймын. Так. Салонубуз бизде Ош шаарында, Араванскийде, Царский двордун жанында Дарья деген салон. Так, эч качан мына тырыштарды сиздер жазсаңыздар, азайтсаңыздар болот. Атайын комплекста колдонушуңуздар керек болот. Бардыгын колдонушуңуздар керек болот. Эгерде бүгүнкү прямой эфирге ким сизди чакырган болсо, ошол адам менен байланышасыз, кантип алсам болот, кандай кылсам болот, полностью ошол адамдан сурайсыз. Ошол адам сиздерге маалымат берет. Эгерде мен азыр жооп берип отурсам, аябай узак болуп кетет, ошондуктан кыска гана жооп берип атам. До и после сүрөтү болот. Ошо как раз ошо сүрөттүн эмесине жазып кетсеңиздер болот. Мен инстаграмга киргиземин албетте. Тоник молочко.
бул молочко бул биринчи этап, тоник экинчи этап. Молочко бетинде тазалап пораларды ачып берет, а тоник тонизация кылып кайрадан пораларды жаап берет. Так. Кашты өстүргөнгө, так мен азыр 10-33 айтып атам, 10-33 бул жардам берет реально кашка. Көзүмүздү шишип болуп турат, көзүмө сурма бар, бирок көзүмдө сурма жок, ошого кантип макияж жасаш керек? Смоки айс жасашыңыз керек болот. Вообще кошкаты жок кыздарга мен смоки айс макияжын сунуш кыламын. Patch для глаз мен неменикин иштетемин, аябай жагат, проликсирдикин иштетемин, мындай бир аз перламутр менен сонун кылып коет. Бетти кадимкидей мына көздүн астында майда тырыштарды, обезвоживание болуп калган кожабызды өзүнө келтирип коет. Всё, бүтүп барат. Вау, биздин моделибиз даяр. Азыр модельди чакырабыз бул жака. Так. Да, вообще классно. Азыр так, мына жерде эфир деме болсун. Жакты бираз берсеңиз. Мына карап турасың. Сонун болду модель. Так. Чачын сонун кылып койсуңар го. Вау деп жатат. Классно. Мен наоборот бул жакта, сен бул жагына отурушуң керек экен. Бетиң тосуп калып. Ага, отур. Мен өзүм суктанып атам бул жактан көрүпчү, чач менен сонун вообще. Бул жерде, кстати, ушул образдын үстүнөн, чачын образдын үстүнөн бизде бул жакта менин 1-2 сааттан бери жана такайтып туруп жардам берген менин күчтүү бизнес партнерлорум болду. Буюрса жакында булар дагы азыр аябай чоң өсүүдө. Ассамблеяга барат. Буюрса 135 балдан резко 700 балга командасы менен биргеликте секирди. Бул бизде Сурамбаева Бакуля. Мен учурдан пайдаланып куттуктап кетем. Аябай сонун резкий скачок кылды. Бакуль, покажись, пожалуйста. Бул жака мына чачтын автору. Буюрса бизде, кстати, бул менин өзүмдүн коллегам. Бул өзүнүн салону бар Бакулянын дагы, Ош шаарында Сайнур деген салон. Как раз мен азыркы учурда бизде эки жактан тең окшошпуз. Фабиликте чогуу иштейбиз, а так и андан тышкары салондун владельцалары болобуз. Бакуль, бүгүнкү мастер-класс боюнча бир аз айтып кетсең, моделиң жөнүндө. Моделим буюрса келечекте Фабиликтен обложкасына чыгат деген ойдомун. Эмне дегенде кыргыздын эң эле естественный красотасынын ээси моделибиз өзү Фабиликте уже лидер, бир айда эле 3%ге чыкты. Анан мастер-класс аябай сонун өтү, кызыктуу өтү деп ойлойм. Фабиликтен бүт профессиональный макияж жасаганы бизде косметика, декоративный уходовый жетиштүү. Ошондуктан өзүңүздүн бетиңизди бузбай жаш сактап калам десеңиз, анда сөзсүз ушул косметика менен колдонуп ажарлап өзүңүздү жүрсөңүз болот. Кстати, Бакуля дагы визажист. Мен айтып кеттим, бул жерде биз коллегабыз, каш перманент мастер и визажист. Жакында Бакулядан дагы сонун мастер-класстарды көрөсүздөр, сонун макияждарды көрсөтөт. Буюрса видео, 1-2 видео тартып баштаган. Ошол видеолор менен сиздер менен бөлүшөт. Атак живой мастер-класстарды баштады, турларды, мини турларды. Буюрса живой мастер-класс көрөм десеңиздер, Бакулянын да мастер-класстарына катышсаңыздар болот. Айлес, оператор бул жерде кечке сиздердин сурооңуздарды окуп, бул жерде камераны кечке бул жерде оңдоп жардам берип туруп, бүгүнкү менин командам болду. Азыркы учурда 400 балга чыктымбы? 400 балга чыкты Фабиликте. Бул бизде аябай күчтүү лидер. Буюрса ассамблеяга Беха кетип атат, Бакулянын командасынан 3 кетип атат. Азыр бирөөсү бул жакта көрүүчү болуп отурат. Айлес, бир аз айтып кетсең бүгүнкү мастер-класс боюнча. Мастер-класс аябай сонун өттү. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле биздин боямабыз дагы сулуу, Дарья одан бешпетир сулуу кылып койду. Ошол чоң рахмат силер катышканыңар үчүн, чыдап отуруп көргөнүңүздөр үчүн. Рахмат.
Мен учурдан пайдаланып ушул кыздарга, командама рахмат айтамын. Ушул жерде түрүп түн жарымга карабастан ушул жерде кечке така мен менен биргеликте кызмат кылды. Ушул жерде за кулисами ушул кыздар кылды. Бардык косметиканы берип, ушул жерде айтып берип, сурооңуздарды окуп, сурооңуздар түзбө-түз жеткирип берип жатты. Мындай учурдан пайдаланып рахмат айтамын. И жана менин моделиме, красавица моделиме сөйдөнде биз бул моделибизди мындай көрөсүздөр, буюрса келечек аябай мындай десем, кандай десем, аябай мындай амбициозный кыз, буюрса обложкаларга чыгат, журналдын сөйдөнде ошол нерсеге ишенет. Визуализацияң да бар ошол нерсе. Беха өзүң боюнча айтып кетсең, ушул мастер-класс макияж жактыбы, модель болуу кандай болду, ушул онлайн мастер-класска бул биздин мындай чоң масштабтагы мастер-классыбыз болду да. Биринчи чоң масштабтагы мастер-классыбыз болду. Ошол мастер-классыбыздын сен ошол бир звонок менен, Бакулян сунуш менен келдиң. Рахмат сага да ушунча убактыңды бөлүп келгениңе. Кандай болду ощущениялар боюнча бөлүшүп кетсең? Рахмат Дарежа. Биринчиден именно мени модель кылганыңызга мен негизи эле өзүм сиздин ошол качандыр бир убакта ошо визуализация кылган окшойм. Ошо макияж колунан жасатсам экен деп ошенткен элем. Эми мына бүгүн ушул болуп отурат. Менин атым Акбермет. 94-жылы болом. 2 балам бар. Чынына келгенде ооба, 2 баласы бар. 2 балам бар. Мастер-класс аябай жакты. Көп нерсени үйрөнүп калдың? Ооба, көп нерсени үйрөндүм. Прям бул жактагы элдер прямо эфир аркылуу көрүп атса, мен прям кулагыма ушунчалык сиңип атты, мага аябай жакты. Ошол чоң рахмат. Азыр мен сиздерге детально да бир сыйра көрсөтүп беремин макияжын, жакынырактан. Опа. Так, мына хайлайтердер да көрүнүп турат. Азыр бир аз жарыктып кошойлу. Так, бир аз бурулабыз. Дагы, ошо бул жака. Көзүбүздү бир аз жумабыз. Бият камераны карайбыз. Камераны карайбыз. Классно. Сонун болду. Мынакей көрдүңүздөр, биздин онлайн мастер-классыбыз дагы соңуна жетти. 1 саат 40 мүнөткө созулду. Биз 1,5 саатка расчет алганбыз. Биз мастер-классыбыз ойдогудай өттү. Мен сиздерге бардыгыңыздарга жакты деген ойдобуз. Так, чачты аркасында көрсөтөлү дейт. Так, азыр бурулабы экен, бурулбай экен. Жок, бурулбай экен. Нежный локоны кылыштыр. Мынакей. Дагы. Так. Так, эми кырына. Мынакей. Чын айтканда ойдогудай өттү биздин мастер-классыбыз. 1,5 саатка расчет алганбыз. Где-то 10 мүнөткө ашып кеттик. Бирок ошого карабастан аябай кызык өттү деп ынанат болчумун. Себебинде биздин макияжыбыз чынында ойдогудан дагы сонун болду. Буюрса биз мастер-класс боюнча албетте сөз калтырыңыздар. Жана каналга каттала электер, ушул каналга катталыңыздар. Бул менин өзүмдүн жеке каналым. Кстати, башка макияждарды үйрөнөм десеңиздер, ушул каналда толтура менин макияждарым бар. Азыр толтура макияждарым бар, 30 чакты видеом бар, ошолорду көрүп чыксаңыздар болот. Бул менин жеке каналым, катталып коюңуздар албетте. Жана Инстаграмга киргизген видеого, жана ушул видеонун астына өзүңүздөрдүн жеке оюңуздарды калтырып коюңуздар. 427 адам лайк басыптыр бул видеого. Баса электер да басыңыздар, бул видео топко чыгат деген ишенимдемин. Топко чыгып, жана бир нече адамдар бул макияжды көрө алат деген ойдомун. Бардыгыңыздарга рахмат, бардыгыңыздарга мындай жакшы күн, жакшы эс алуу каалаймын. Мен айткан косметикаларды алыңыздар, алып өзүңүздөр тойлорго ушундай профессионально боенуп, өзүңүздөр отуруп боенуп, ушул видеону эстеп, мен айткан мындай жана деп коет, мен айткан сунуштарга, кеңештерге таянып, ушундай мага окшоп, Беха деп коебуз, Бехага окшоп, өзүңүздөр ушинтип боенуп барыңыздар. Бардыгыңыздарга кутман кеч. Саламатыңыздар.